Алтын кар тажрыйбасында бизге коргошундуу нитраты жана калийдин йодиди керек. Коргошундуу нитратын алыш үчүн биз азот кислотасына коргошунду салып эритип, бир нече күндөн кийин түбүндөгү чөкмөнү фильтрлеп алсак болот. Ал үчүн биз ысык сууга коргошундун нитратын жана ошондой эле калийдин йодидин ысык сууга салып эритебиз. Эригенден кийин калийдин йодидине коргошундун нитратын акырындык менен куябыз. Бул учурда калийдин нитраты жана ошондой эле коргошундун йодиди пайда болуп, коргошундун йодиди ысык сууда кристалдашып, алтын карга окшошкон көрүнүштү пайда кылат. Ушул кубулуш үчүн бул реакцияны алтын кар деп атап коет. Бул жердеги сары жалтырактар бул коргошундун йодиди. Эгерде биз ысык суунун ордуна муздак сууну алган болсок, эч кандай кристалдашпай эле жоң гана сары чөкмө чөкмөк. Биз ысык сууну алган үчүн бул жерде жалтыраган коргошундун йодидинин кристалдары алтын карга окшошуп, абдан когоз көрүнүштү пайда кылууда.